Мен бүгүн сиздерге энем Жумашева Айжамал жөнүндө айтып бергим келди. 1944-жылы төрөлүп, 2016-жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал биздин жүрөктөрүбүздө дайыма кала турган күчтүү жана мээримдүү инсан болгон. Энем Айжамал бир мүнөздүү, күчтүү аял эле. Ал өзүнүн жакшы касиеттери менен айылда чоң урмат сыйга ээ болгон. Ал жаш кезинде сулуу, ак жуумал болсо, кийинчерээк тайенеме окшошуп, узун, арык, келишкен байбичеге айланган. Анын сырткы келбети да мүнөзүнө төп келип, ага өзүнчө көрк кошуп турчу. Апам өзүнүн кең пейилдиги менен белгилүү болчу. Ал жөн гана биздин үйдүн кожойкеси эмес, кошуна колоңдогу келин-кесектердин баарынын кеңешчиси болгон. Көбүнчө жаш келиндер турмушта кезигип жаткан көйгөйлөрү менен келип, апамдан кеңеш алышчу. Ал ар дайым аларды угуп, туура багыт берүүгө даяр эле. Мындан тышкары, апам укмуштуудай кошокчу жана чебер уз болгон. Ал үй тиричиликке керектелүүчү баардык нерселерди өз колу менен жасачу. Бир жолу апам айылдагы тойго кеткенде, айкөчөт таар согуп мен отургам. Ошол кезде өтүп бараткан кошуна апаларыбыздын бирөөсү: "Ай, Жамал таар согом эле, таар согом" дейт. "Силер эле согот турбайсыңарбы?" деп ичи таарыганын угуп күлүп калгам. Анткени апам үйрөтпөсө мен кайдан терме сокмок элем? Анын чеберчилиги, чыгармачылыгы жана сезимталдыгы биз үчүн үлгү болгон. Апамдын жашоосундагы эң оор сыноолордун бири сиңдибиз Сырганы оорудан улам жоготкону. Кызыл диплом менен окуу жайын аяктап, келип айылыбыздагы мектепке жумушка кирип, өмүрүнүн эң гүлдөгөн мезгилинде ооруп калды. Апам менен атам аны дарылатууга аракет кылып, Бишкекке чейин келип, дарылатпаган доктуру, эмдетпеген бөбө бакчысы, окутпаган молдосу калган эмес. Бирок тилекке каршы 2001-жылы ажалдын айласы жок болуп, сиңдим бул дүйнөдөн өтөт. Ата-энени бала менен сынабасын дегендей, бул оор жоготуудан кийин апам да, атам да аябай азап чегишти. Ата-энемдин жүрөгүндөгү бул чоң жараты албетте өмүрлөрүнүн аягына чейин калган. Атамдын бир туугандары апама толук ишенип, алардын акчасын апам катчу. Бул анын үй бүлөдөгү маанилүү ордун башкаруу жөндөмүн жана финансылык жактан жоопкерчилүү инсан болгондугун көрсөтөт. Бир жолу баатыр чоң атам бир мүшөк акча алып келип апама тапшырат. Көп өтпөй эле атамдын иниси Гапыр агам: "Уй саттым эле жеңе", мүшөктүн түбүнө бир аз акча алып келип каттырып кетет. Апам болгону 5 ай гана мектепте окуган экен. 1-класста 2 ай, 2-класста 1 ай, 3-класста дагы 2 ай окуган. Ал акчаларды кандай алып келишсе, ошондой эле катып койчу окшойт. Бир күнү Гапыр агам келип: "Жеңе, акчаны алып чык" дейт. Апам акчаны алып чыгып, Гапыр агам өзү санайт. "Жеңе, алып койгонсуз го, акчам кемип калыптыр, бериңиз эми" деп кайра сурайт. Ошондо апам мүшөктүн оозун чечип да көрбөгөндүктөн ичинен: "Мүшөктөгү көп акча жанымда турган мүшөктөгү аз акчаны жеп коет турбайбы? Андай болорун билген жокмун да. Эгерде билсем, анда аз акча менен көп акчаны чогуу койбой эле башка бөлмөлөргө койсом болмок экен" деп ойлонуп калат. Апам антип ойлонгончо эле Гапыр агам күлүп: "Жеңе, атайын сизди эмне кылаар экен деп ушинттим. Кемиген акчага ошол эле күнү үйдөгү балдарга таттуу, үйгө уун алган болчумун. Бул мүшөктөгү акча кемиген эмес" дейт. Ушул окуя апамдын жөнөкөйлүгүн, чынчылдыгын жана анын үй бүлөдө канчалык ишенимдүү болгондугун дагы бир жолу далилдегенсийт. Албетте, апамдын эң негизги сапаттарынын дагы бири анын меймандостугу болчу. Анын үйүнүн эшиги ар дайым ачык эле. Жолдон өткөндөр да, атайылап келгендер да эч качан апамдын үйүнөн курсагы ток, көңүлү куунак чыкпай койчу эмес.
Ал бизге адамдарга жакшылык кылууну, башкаларды сыйлоону жана бардык конокторду жылуу кабыл алууну үйрөткөн. Буудай ашың болбосо да, буудайдай кашың жокпу деп койчу. Бир жолу мен чоңоюп калганда конок келген. Ошол конокторго боорсок бышырып жатып, от күчтүү болуп кетип, боорсок өтө кызара түшкөн эле. Апам ошол боорсокту эч кимге көрсөтпөй катып койгон. Анткени ал мени уят кылгысы келбеген. Мындай майда чүйдө нерселерден да апамдын мээримин жана камкордугун сезем. Апам 35 жашында неберелүү болгон. Себеби апамдын улуу кызы Мархаматты тайынем кичинекей кезинде эле кудалап койгон экен. Ал эми экинчи кызы Кайрынисаны болсо чоң атабыз, атамдын бир тууганы Батыр чоң атам, өзүнүн досуна сөз берип, мына Шакирдин кызы бар, ошону эле келин кылып ал деп өзү чечип коет. Ушул жерден улууну урматтаганын, кайын журтун сыйлаганын, улуулардын сөзүнө каршы чыкпаганын көрсөк болот. 6 кыз жана 1 уулду татыктуу тарбиялап өстүргөн. Андан кийин 23 небересинин баарын кыздарым, балдарым буттарына туруп алсын деп кичинекейинен алып баарын багып берген. Анын эмгегинин үзүрү болуп 23 небере жана ондон ашуу чөбөрө болгон. Ал эми азыр алардын саны андан да көп. Окууга жөнөгөнүбүздө Элмира эжем экөөбүз ички кийимибизге чөнтөкчө тигип, ага акча катып, жоготуп албай деп бекемдеп кетирчү. Каникулга келгенде болсо атамдын бир тууган эже карындаштарын чайга чакырып, өзү атайын чыгып кетчү. Ошол кезде бизге Лайли, катта эжем, Айша, эжеке эжем, Ирсалат, Тайландагы эжем, Курбан, Дөңдөгү деп апам тергегендиктен эжелерибиздин баарын биз да ошондой айтчубуз. Кийин чоңойгондо билдик, алардын өздөрүнүн аттары башка экенин. Ошондо чай үстүндө, дасторкон үстүндө эжелерим бизге шаарда кандай жүрүү керектигин, ата эненин бетин жер каратпаш үчүн кантип окуу керектигин, эгер уят кылсаңар, силерден кичине ини-сиңдилериңер да окуй албай калаарын эскертип турушчу. Ал тургай Айша эжем мугалим болгондуктан бизге дайым кат да жазып, көп нерселерди үйрөтүп турчу. Атам каза болгондо апам үйдө баары чогулуп отурганда келген элге атам экөөнүн жашоосу жөнүндө ар кайсы учурларын кошуп айтып кошок кошкон. Биз ошол жана айткан кошогуңузду кошуп алалы, жазып алалычы апа деп кайра сурасак, ал башка окуяларды коюп ар дайым жаңыча айтып берчү. Ал тургай мага да атам жөнүндө, апам тууралуу ыр жазып бериңизчи десем, апам: атаң өлсө ичиң ачышса өзүң кош, атаң кандай адам эле, айта турган сөз таппай калдыңбы деп катуу кагуу жегеним эстен кетпейт. Бул болсо апамдын бизди татаал жашоого даярдаган күчтүү эне болгонун көрсөтөт. Ошондой эле апамдын эң акыркы окуяларынын бири сиңдибиз Сырганын классташтарынын 10 жылдык жолугушуусуна байланыштуу болгон. Классташтары сиңдим Сыргага өзү жок болуп калды, апасына Куран окутуп коелу деп үйгө Сыргага Куран окутуу үчүн келишет. Ошондо апам ичиндеги баласынын азабын кошок аркылуу чыгарыптыр. Сырганын төрөлгөнүнөн баштап чоңойгонун, окуганын, мүнөзүн жана бул дүйнөдөн кантип кеткенинин баарын айтып, 2 саат бою кошок кошуптур. Ошол окуядан көп өтпөй апам да бул дүйнө менен кош айтышты. Менин жашоомдогу эң чоң табышмак анын акыры күндөрү кандай өткөндүгү сыр бойдон калды. Анткени өлгөн кызын кошуп 2 саат кошок кошкондо апамдын жүрөгү эңшерилип, кандай гана абалда калды экен арман дүнүйө. Апамдын ар бир сөзү, ар бир иши бизге жашоонун маңызын, күчтүү болууну, боорукер болуу сапаттарды үйрөткөн. Анын элеси ар дайым менин жүрөгүмдө.